көргөндө бир кошелек көргөндөй көрөсүң да. Сөз 20 сом учураш керек, болбосо Дислокация деген. көрөйүнчү жакшылап мен. Законсо окуймунбу же Окуй бербейсиз. Эмне? Кара дейм. Мен сага документти бердимби? Мен тапканча да койчу. Чакырып коесуз. Скорый чакырайлы, же бир машина тосуп салып берели. Скорый чакыр. Камера татпадыңбы? Если критический положение адам Оораткан болсо чакырып салып берели да. адам болгон болсо, скорый чакырабызбы ал жерге? Скорый чакырып туруп, салып иштеп жөнөтөбүз. Хорошо, макул. Сиз ошо макулсузбу? Чакырайлы же бир машина токтотуп салып берели. Келиңиз, жүрүңүзчү. Жүрүңүзчү мына алды. Татпай болгон эмес камера. Уят. Я өчүрүп коет эми, болду эми. Жок, мен ушундай эми бүйтмөйм, эмес чыгат. Жок, мыйзам чегинде камера эмес го. ачыксын да мен Ой, мен машинамда жок. Эжек атыңыз ким сиздин? Çıkırak. Келиңиз, эжек, түшүп алыңыз машинадан. Келиңиз, эжек, сиз дагы түшүп алыңыз. Ачык жол кел. 4 ноябрь түн ичинде Audi маркасындагы унаа инспекторлор тарабынан токтотулганда айдоочусу мас абалда экени байкалган. Каршылык көрсөткөнүнө карабай унаадагы жүргүнчүлөр түшүрүлүп, айдоочусу кайгылуучулар менен бирге наркологияга жол алды. Алмазбек, машинам ачкычын азыр, ачкычын бербей туруп. Камерага тартпагыла, бирок жок. Мен жанымда жок. Машинанын ачкычы болбосо анда жерден Майза, чакырып көтөрүп Майза. тура келет. Алмаз, Машинанын ачкычы сиздеби? сопротивление куба бер. Мерге, шерманда болма, сопротивление куба бер. Бер күчтү. Уже түшүп бүттүң чөп турган жерине. Отдай говорю. Завтра поговорим. Ой, ананы кетейин. Жок, мен алып чыккан жок. Yok otur ben hafif götürelim. Ne olur sanki ne olur. Кара дейм. Мен сага документти бердимби? Мен тапканча да койчу. Ананы кетейин. Менде жок дейм. Кара дейм. Ачыксын, машина ичинде отурбак. Ну, если мына кыз катуу ооруп аткан болсо, скорый чакырып коелу, эжеке. Скорый чакырып коелу же ал неме азыр жакшы элеби, состояниясы кандай, жакшыбы? Муну айта аласызбы? Чакырыңызчы өзүн бери чакырып тарып. Yok sen ey. Tartkıday sen kimsin? Нормальный болсоң ey. Аяк тарпаган айтып коюн. Мен кыздар сен камерамен тарпап Не таптасың? Жок дейм. Ай, чакырып. Эй, алла барга. Нeyse, çıkmaya kalsın. Audинин айдоочусу буга чейин спирттик ичимдик ичкенин моюндаган эле, бирок наркологиядагы көрсөтүлгөн жыйынтыкка ишенгиси келбей, 2 рет текшерилип, мас экени тастыкталгандан соң керектүү документтерге кол коюп берди. Кийинчерээк бул айдоочу да милиция тармагында иштеп кеткени маалым болду. Эмнегедир жол тескөөчүлөр менен жүргүзүлгөн түнкү рейд учурунда мас абалда ролго олтургандардын 2ден бири эле милиция кызматкерлери болуп чыгат. Мен içpegенime 8 saat болду, içkem болду. Пиво içkem, литровкадан. Бешинчи ноябрь түнкү саат 12-лер чамасында шаардын аэропорт тарабында 2 унаа кырсыктаган.
Күнөөлүү тарап мас абалда болгондуктан карама-каршы тилкеде келаткан Mercedes маркасындагы унааны сүзүп алган. Материалдык чыгымдар күнөөлүү тарапка жүктөлүп, 2 унаа тең айып короодон орун алды. Жаш баланын баягыда кылгандай оюн кылбастан жөн эле айтыңыздар. Берек карап, берек келиңиз. Болдурдай, көргөн балдар да бар. Жөн эле мына турсаңыз экен. Жок. Эч нерсе. Жок. Кандай документ? Эч нерсе. Аны өзүн стаж тоже окуу кармакчыга киришке туура келет. Автономдук документтер жок, башка бир өрөсүбүз. Рейд туралы кагазбы? Рейд туралы кагазбы? Бул жүк ташуучу унаа Бишкек Жалалабад каттам аркылуу окуу китептерин ташып иштейт экен. Инспекторлор токтоткон учурда унаасынын техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу кагазы жок болгондуктан 2000 сом айыпка жыгылды. Бирок жол тескөөчүлөрдүн бул аракетине нааразы болгон айдоочу күн жарым дебей башкы башкармалыктын ишеним телефонуна чейин байланышка чыгып, кайгылуучулар мыйзам бузуп жатат деп даттанды. Жалаватка кире берген жерде аркадан өткөнүн. Ооба. Телефон. Кромска болсын. Громко турат. Не oldu, kim bu? Başlaştın kaçın, cidiniz kaldı. Сүйлөшпөй атат мына. Мына телефон громко үстү турат. Унааңызды себепсиз токтотуп документтер суроодо 5000 сом штраф дейт. Биринчи учурда жол кызматкери аты жөнүн жана документтерин көрсөтүш керек дейт. Азыр мага көрсөткөндөн баштап атат. Мен эмнеге көрсөтөм сага дейт. Эмне үчүн токтотконун себебин айтыш керек дейт. Айдоочу Бишкектен келгиче ар бир майы кызматкерине токтоп, жөнү жок акча берип жатканын айтып, катуу нааразы болду. Колуна жол эрежелеринин мыйзамдагы беренелерин алып, майы кызматкерлери менен укугун талашып көрдү. Акыры өзүнүн айыбын түшүнүп, протоколго кол коюп жолун улантты. Именно ушу көрүнчү жакшылап. Жок, мен алып кетип калбайм го, мен документтерди силерде бар. Багытты мен өзүм сөйлейт. Маалымат жол кесилиши, эл векили, жол белгилери, соода түйүндөрү. Анан дислокация деген. Жок, көрүнчү жакшылап, мен законсо окуймбу же Окуу бербейсиз, не? 16-дан 24-кө чейин дейт. 24-кө чейин. Мына 16:00-дөн 24-кө чейин. Экинчи нөмөттө. Экинчи нөмөт. Тынык убакыты 19-дан 20-га чейин дейт. Азыр канча болуп саат? Көрбөйсүзбү? Суткага берилет. Каерге жазып койгон? Сутка нөмөт. Сутка нөмөт. Каерге жазып койгон? Суткага. Сутка нөмөттө буну дислокациябызда турат. Сутка нөмөттө. Бербейсизби аны? Бербейсизби аны? Таппай атам го мен. Таппасаңыз жок деп жазам да. Силерге окшогончу. Бишкектен чыккандан баштап силерге окшогондор. До конца жана спринтерди көргөндө бир кошелек көргөндөй көрөсүң ата. Сөз 20 сом учураш керек болбосо. Болсо мен силерден акча сурап атам. Не? Сен сурап атасың. Сурап эле келип атасың. Ушунча күндөн бери. Ким сурады? Оглачы до конца эле 20 сом да силердики. Просто мен 20 сом бергим келбеди ал силергечи. Бербедим мага. Силерге мен 20 сом бергим келбеди, ошон үчүн жана алып атасыңар.
Так азыр мен техосмотр табам. По-любому табам. Автономия жоқ. Шаардын ичинде мамлекеттик унааны башкарып жүргөн айдоочу токтотулду. Жанында өздүгүн тастыктоочу эч кандай документ жок болгондуктан унаа айып корго токтотулуп, административдик айыпка жыгылды. Git onu, gir. Gir. Номерлеринизде чоң болуп бар. Номер, документ, баары чоң болуп бар. Баракта ойнаңыз. Матиздин айдоочусу токтотулган учурда спирттик ичимдик ичкени байкалгандыктан наркологияга жеткирилди. Жигит өзү жол тескөөчүлөрүнөн чочуду. Апасына телефон чалып чакырып алды. Наркологиянын жыйынтыгы мас экенин тастыктап, унаасы куру калпарылып, айдоочулук күбөлүгү соттун кароосуна өткөрүлдү. Алдыда ушул сыяктуу жол эрежелерин одоно бузуп, инспекторлорго баш ийбей тасмага түшкөн айдоочуларды эфир аркылуу коомчулукка көрсөтүүнү улантабыз.